ошо кампа менен сиздер бай болгула. Ошо кампада сактап, жакшынакай упаковка кылып, калибровка жасап, дүйнө жүзүндө ошо рынокко, базарга чыккыла деген ниеттемин. Бул бирөөгө канча батат? 100 тоннадан. 100 тоннадан. Тиги жогору жакта градусы, бул жакта градус бирдей болобу? Ал эң кызык жери бакта кешүүчү. Бандай таштанды эле. Ал анан башка бирлер менчине да өтүп кеткен. Анан айыл өкмөтпен айылды кесип анан кайра кайтарып жер таза биринчи тазаладык. Андан кийин тазалагандан кийин идея пайда болду. Эмне кылабыз деп жер көмүр Бүт айыл өкмөттүн башчыларынды, замдарын бул жака чакырып, анан да практически үйрөтүп койгон. Үйрөнсүн. Ош облусунун Алай районуна караштуу Жаңылай айыл өкмөтүндө жемиш кампасы бүгүн ишке киргизилди. Бул жерде 800 метр квадрат аянттагы 2000 метр куб көлөмдөгү жемиш кампасы же болбосо логистикалык борбордо ар кандай азык түрлөрүн, жемиштерди, мөмө жемиштерди кышкыга же болбосо экспортко даярдап ушул жерде сактап, дыйкандар эми башка мамлекеттерге дагы өздөрүнүн продукцияларын чыгара алышат. Бул демилгени бул долбоорду Кыргыз индустрия ачык акционердик коому колдоп, алар материалдык жактан дагы колдоо көрсөтүшүп, дал ушул мекемени бүгүнкү күнү ишке киргизип турат. Кампа ачык акционердик коомунун ачылышына күбө болуп отурабыз. Бүгүнкү келген коноктор менен тааныштырып кетсем, Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Төрөбаев Бакыт Эргешевич келип отурат. Жемиш кампа ачык акционердик коомун куруу үчүн Жаңылай айылдык кеңешинин чечими менен жана Жаңылай айыл өкмөтүнүн токтому менен Жаңылай айыл өкмөтүнө караштуу Жаңылай айылынан 0,37 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилип, 2022 жылдын июль айында курулуш иштери башталган. Аталган кампанын көлөмү 800 метр квадраттуу түзүп, сыйымдуулугу 2000 метр куб узатышка ылайыкташтырылып, 7 секциядан турат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жаңылай айыл тургундары, урматтуу коноктор, баарыңыздарды мен чын жүрөктөн куттуктайм. Анткени жемиш кампа, мындай айтканда, бул холодильник деп коебуз. Анткени эң негизги бизде дыйкандын проблемасы бул өзүнүн түшүмүн алып, анан сактоо. Сакташ керек, анан кийин эмне үчүн дегенде ар бир күндүн канча көбүрөөк күн сактасаң, ушунча баасы өсөт. Мына ошол жерден азыркы учурда мына жакшынакай айыл өкмөт менен чогуу Кыргыз индустрия бул жерден Ош областынын жетекчилиги менен чогуу биргеликте мына жакшынакай кампаны куруп атышат, бүтүштү. Стеллажда тактыңыз? Стеллаждарды Өзбекстандан Жок бу стеллаждар. жок. Азыр сүрүштү азыр. Азыр поддондор менен даярдап атабыз. Стеллаждар теги ролик менен болобу? Бак, мына эшиктерде бүт карага расчетный. Бакы ал жагы усиленный 30 тоннага чейин. Кара келип түтүп, кара менен бүт ушундай. Бул бирөөгө канча батат? 100 тоннадан. 100 тоннадан. Жалпы 1000 тонна. Ушунда тиги жогору жакта градусы, бул жакта градус бирдей болобу? Жок, жогору потолок мол оборона турган жогорудан уже башкача разница берет. Ошонун оборонный ылдыйкысы уже бир температура болот экен да. Жүктөгөндө дагы ошонун тушуна чейин деп алып барыш керек. Тушуна чейин циркуляция болуш керек экен, айланыш керек экен. А вытяжкасы барбы? Вытяжка жок, керек жок. Өзүнүн эле эмеси менен сатат. Обратно Урматтуу журналисттер, Садыр Нуркозоевичтин тапшырмасы негизинде бизге тапшырма койгон. Туруп калган предприятиялар, ишканалар, туруп калган жерлер бар болсо, ошолорду жандандырып, ишке киргизгиле деген тапшырма берилген. Мына бүгүнкү күндө биз азыр мына жемиш кампа ачык акционер коомунда турабыз. Бул жерде мурда Союз кезинде силос болгон экен. Анан Союз ыдырагандан кийин таштанды болгон экен. Мына бул жерде айыл өкмөттүн башчылары, айылдык кеңештин депутаттары тазалап, анан Кыргыз индустрияга өзүнүн ою менен келишип, бул жерге муздаткыч, холодильник деп курайлык деп ою менен келген экен. Кыргыз индустрия акчы
акционерлік қоғам 15 миллион сом бөліп берді. Анан кейін область өнүктүрүү фонду 3 миллион сомго жакын акчасын бөлүп берип, мына бүгүнкү күндө 10 секциялуу холодильник, муздаткыч ачылып атат. Эң негизги максаты бул биздин дыйкандардын өндүрүлгөн продукциясын, айыл чарба продукциясын сактоо. Жакшынакай сактап, анан кийин убакыт өткөндөн кийин кымбат баада сатканга бул жерге чоң шарт жана мүмкүнчүлүк пайда болду да. Мына сиздер көрүп атасыздар, мына кандай курулуштарым болгондон кийин башынан баштап мына аягы бүгүн мына жакшынакай эл дагы сүйүнүп атат. Азыр мен элден сурасам, эмнени жасайсыңар десем, эми дейт биз мурда эгерде биз өндүргөн сельхоз продукцияны тез сатканга үйрөндөрүбүздү сепсек, бүгүнкү күндө биз анда ойлонобуз, кайсы продукцияны сайыбызбы, же пиязбы, же башкасын, кайсы сактаганга кайсы мүмкүнчүлүк бар болсо, ошону сактап, кийин кымбат баада сатканга бизге чоң жардам болот экен деп, мына азыр өздөрү деле айтып атышат да. Кыргыз индустрияга бүгүн чоң салым бар. Анткени бул жерде сиздер жакшы билесиздер, айыл өкмөттө акчасыз каражаттар жок болуп, өзүнүн ишин же өзүнүн бир демилгенин ишке ашыра албайт. Кыргыз индустрия келип, мына ошо идеяны ишке ашырып берди. Ошону андан нары дагы булар эми азыр жакшынакай иштеп, азыр мына директордон сурасам, мына азыр дыйкандар да келип баштаптыр, заказдар келип баштаптыр, сайыбызын сактайлык, пиязын сактайлык, башка жемишин сактайлык деп, мына уже заказдар кетип атыптыр да. Бул туура эсептейм. Ошон үчүн биз баарыбыз мына Садыр Нуркожоевич баш болуп, биз ушу ийгилик каалайбыз. Ушул жерден жакшынакай биздин дыйкандарыбыз өзүнүн жемишин, өзүнүн алган түшүмүн сактап, бай болсун деп каалайбыз. Баарыңар ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Эң негизги экспортто бизде эң негизги проблемасы эмнеде болчу? Биз биринчи кезекте биз сактаганга жерибиз жок болчу. Экинчи биз продукциянын товарный вид деп коет, анын калибровка, сортировка кыла алган жок болчу да. Мына бул жерде азыр бул жерде площадкада жакшынакай тазалап, жакшынакай каптап, жакшынакай тизип, мына уже сактайт дагы, ана өзү жактан, клиент жак, сырт жактан өзү келип алып кетет. Мына экспортко биз даяр продукция кылыш керекпиз. Бизде эмне болчу? Бизде экспортко даяр продукциясы жок эле. Талаада терип эле, анан клиент келгенде таланын продукцияны көргөндө алгысы келбейт эле. Бүгүнкү күндө азыр бул жерде келет да өзү алып кетет. Көрөсүздөр, кийин бул мындай күздө келсеңер, бул жерде фуралар толуп, бул жерде очередь туруп калат да. Ошон үчүн экспортко бул дагы багытталган ишкана деп ачылды деп эсептейбиз. Кыргыз индустрия ачык акционерлик коому бул мамлекеттик биздин мындайча айтканда биздин уюштуруучубуз жана биздин жалгыз акционерибиз болуп министрлер кабинети болуп эсептелет. Бизде талаптарыбыз кандай? Биздер ошол кандай бир демилге болгон болсо, кандай бир долбоор болгон болсо, биздин адресибиз боюнча келип, ошол демилгесини көтөрүп бизге алып келип берсе болот. Биздин өзүбүздүн ичинде өзүбүздө специалисттерибиз, адистерибиз бар, алар менен чогуу отуруп кеңешип, ошолордун чечими негизинде биз бул долбоорду аткарсак болобу, ишке ашырсак болобу, болбойбу деп ошону биз мындайча айтканда бир кыскача заключение берилет, ошонун негизинде финансирование башталат. Бул ушул кампаларды салуу боюнча биздин проекттер, долбоорлорубуз көп, бирок ушул биринчи ишке ашырылып аткан долбоорлордун бири ушул. Алдыда планда барбы негизи? Планда бар. Планда bundan да чоң жана торгово-логистический центр деп коебуз, ошонун ичинде хранениеси деп коебуз, мультитемпературный хранение деп коебуз, ошолордон бери кура турган чоң ири долбоорлорубуз бар. Кыргыз Республикасы Ош облусу Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясы Алай районунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы келечек муундарга үлгүлүү иш-аракеттерди жана коомдук иштерге демилге көтөрүп, активдүү катышкандыгы үчүн Жаңалай айыл өкмөтүнүн жамаат башчысы Жумабаев Кубанычбек Нурматович ардак грамота менен сыйланат. Башчысы Алия Салбекович Аббасов. Бүгүнкү күнү ошол Жаңалай айыл өкмөтүнө негизинен биз дотацияда отурабыз, 50% дотациядабыз. Андан кийин айыл өкмөттү дотациядан чыгаруу үчүн бир өндүрүш ишкананы ачууну негиздегенбиз. Айыл өкмөт боюнча негизинен биздин айыл өкмөт мындай Кара Суу аймагында жайгашкандыктан дотациядан чыгууга мүмкүнчүлүктөрүбүз көп экен.
Анан максатсыз, мыйзамсыз пайдаланылган жер участкаларды муниципалдык менчикке кайтаруу боюнча иштерди алып бардык. Анын ичинен ошол азыркы көп болуп аткан 37 сотук жерге ушундай жемиш сактоочу кампа курууну пландаганбыз. Ушул кыргыз индустрия менен алардын колдоосу менен аларга сунуш жазып атып, ошол колдоосу менен ушул жемиш кампаны курдук. Бүгүнкү күнү 3 секциясы даяр болду. Жалпысынан 7 секциядан турат. Жалпы көлөмү 2000 метр куб болот. Негизинен бул жерде бизде айыл өкмөттө 600 гектардан ашык айдоо жерлерибиз бар. Алардагы ушул бир түптүү жемишке өтсө, алар көбүнчө эле мадыда, от садырда багындай сабиз, пияз эгишип, бирок ошол дыйкандар өз мөөнөтүндө сатып дагы пайдасын да аз көрүп калышат да. Эми бул жемиш кампа менен аны узак мөөнөткө сактап, сапатын бузбастан, анан кымбатыраак дагы дыйкандарга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болот да, пайда көргөнгө дагы чоң мүмкүнчүлүк болот. Айыл өкмөтүбүздө дагы экинчи бул максатсыз пайдаланган жер, бул 20 сотук жер участка болгон, бул да бирөө менчигинде болгон, ал дагы максатсыз пайдаланылбай, бул таштанды жайга айланган. Буну дагы муниципалдык менчикке кайтарып алып, азыр колдон келишинче жергиликтүү бюджеттен астын төшөө, шагыл төшөө иштерин жүргүздүк. Анан демөөрчүлөрдү таап, ошо балдар аянтчасы, жашылдандыруу колдон келишинче ушул паркты түптөп келе атабыз.